Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Кыргыз Республикасынын эл мугалими Бектур Исаков агайга Баткен облусунун Лейлек районунан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты Гапыр Мадаменов агайыбыздын айткан сунушуна көңүл буруңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар? Бектур Исаков агай кыргыз педагогикасында, кыргыз билим берүүсүндө чыныгында ополтоодой эмгек кылган, өзүнүн амалияттык иши менен бирге теорияны жүргүзүп, окуу китептерини жазган, кыргыз билим берүүсүнүн педагогикасынын дыйкан, баба дыйканы болуп эсептелет. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери башка тармактардан кыргыз эл баатыры чыкканда эле кыргыз билим берүү тармагынан дагы кыргыз эл баатыры чыкса, жалпы Кыргызстан мугалимдери үчүн сыймык болмок. Ошол үчүн ар тараптан иликтеп Бектур атанын эмгеги кыргыз эл баатыры деген наамга чыныгы татыктуу деп ойлойбуз. Жана алыскы Баткендин Лейлек аймагынан жалпы мугалимдер атынан мына ушу сунушту айтып, колдоп чакырып. Бектур Исаков агайыбыз бул бардык жакшы өсүп келаткан педагогдор үчүн үлгү мисал болуп эсептелет. Эгер президентибиз, жогорку кеңеш, жетекчилигибиз, министрлик кыргыз эл баатырын ыйгаруу жөнүндөгү сунушту колдоп, өздөрү ошол баатырдык наамды ыйгарса, эң сонун иш болуп, азыркы күндө проблемалуу болгон кыргыз билим берүүсүнө чоң бир дем күч берген болор эле. Бардыгыңыздарга тынчтык, аманчылык каалаймын. Бектур Исаков агайыбызга эсендик, ден соолук, иштерине ийгиликтерди каалаймын. Бар болуңуздар. Бектур Исаковго кыргыз эл баатырын наамын ыйгаруу жөнүндөгү сунушту колдоп айтып чыккан Гапыр Мадаменов, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты, Лейлек району.